Дене тарбай жана спорт кызматкерлеринин майрамы менен Жалал абад шаарынын мэринин атынан, мэриянын аппаратынын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Спорт тармагы эгемендүүлүк алгандан бери көптөгөн жетишкендиктерге жетилип, биздин мекендештерибиз, биздин патриот инсандарыбыз, биздин чемпиондорубуз ошол мамлекетибизди мамлекет катары таанытканы бул чоң ийгилик. Сиздер жакшы балдарга тарбиялоо берип, бүгүнкү күндө биздин Жалал абад шаарыны, Жалал абад областыны спорт боюнча Кыргызстанга таанытып, ошондой эле дүйнөгө таанытып келатат. Ар бир агайларга биринчиден ден соолук, үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык каалайм. Жана биздин спортсмендерге ийгилик, Кыргызстаныбыздын желегин дүйнөгө желбиретип, келечекте алдыда Олимпиадалык оюндарда, Азия оюндарында, дүйнөлүк чемпионаттарда Кыргыздын желегин желбиретесиңер деп ишенич менен айтып кете алам. Жалал абад шаарынын жетекчилери, ошондой эле Жалал абад шаарынын шаардык кеңешинин депутаттары колдоп берген стипендиялар, ошондой эле акчалай сыйлыктар тапшырылды. Жеңүүчүлөр дүйнө жана Азия оюндарында, биринчиликтеринде байгелүү орун алып келген жеңүүчүлөрдүн алдыңкысы 300 000, эң арты дегенде 75 000 сом акчалай сыйлык менен сыйлыктар көрсөтүлдү. Ошону менен эле катар алардын баш туруучуларына акчалай сыйлыктар берилди. Бул биздин биринчиден шаарыбыздагы жергиликтүү бийликтимизди колдогондугу, спортчуларга чоң бир мотивация катары, ушундай бир дем күч катары ушул жыл сайын акча сыйлык берүүнү улантып келет. Чоң рахмат айтабыз.